55 жаштагы Мирлана Камбарова тубаса талант. Кишинин сөлөкөтүнөн тартып бардык сүрөттөрдү кагаз бетине түшүрөт. Көңүлү келген учурда бул бөлмөдө сүрөт тартып убактысын өткөрөт. Сильно на вас похоже. На меня похоже? Да. Спасибо. Ничего такого. Да? Местность маленькая-то похожа. У нас, наверное, черты лица, Черты лица похожи. Бир кездеги билимдүү, өнөрлүү айым учурда шизофрения дарты менен жабыркайт. Ал 30 жылдан бери Ак Суу районундагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде дарыланып жашап келет. Училась хорошо, на 5 с отличием. Потом выпускница была. Мен абдан жакшы окугам. Педагогикалык билим алып иштеп жүрдүм. Жаш кезимден бери сүрөт тартканга кызыгып, бир нерселердин сүрөттөрүн карап тарткан жагат. Сүрөт тартканда жөнөкөй гана карандаштарды колдоном. Бул жерге 1992 жылы келгем. Ошондон бери жашайм. Бул мекемеде Мирлана өңдүү тагдырдын оор сыноосуна кабылгандар көп. Коомчулукка аралаша албаган айымдардын көзүндө бөлөк жашоо, бирок алардын самаган кыялы жана өздөрүнө тиешелүү өнөрлөрү бар. Өкүнүчтүүсү бул айымдардын кээ бирлеринин туугандары баш тартып, өмүрүнүн акырына чейин жашап өтүшөт. Бизде жашаганда түбөлүк жашоого келишет, туугандары болсо кааласа келип алып кетип, отпускага алып кетип турушат. Тилекке каршы андай биздин жумушубузда, практикабызда андай аз кездешет, үйлөрүнө алып кеткен. Көбүнчө деген энеси бар кезде биздин кызмат алуучу кыздарыбыз үйлөрүндө болот. Анан гана энеси каза болуп кеткенден кийин атасы болобу, бир туугандары болобу мындай көп чыдабайт экен дагы бизге өткөргөнгө дуушар болушат да. Анан бизде кызмат алуучу кыздарыбыз өзүлөр деген өмүр бою келип бияка мамлекеттин камкордугуна алынып, ушул жерде жашап келишет. Мындагы бейтаптар дары-дармектерди медайымдардын дыкат көзөмөлүндө гана ичишет. Бул жакта невроз, психоз оорусуна чалдыккандар, депрессиядан улам акыл эсин жоготкондор дарыланышат. Бүгүнкү күндө 250 социалдык кызмат алуучу бейтап бар. Алар 18 жаштан 80 жашка чейинки акыл эстен жабыркаган айымдар. Ушул жактан мына уколдорун алышат, ооруп калса перевязкаларын алышат, психотропный дарылар менен кечкисин кыйналып уктай албагандарга ошо неме менен беребиз. Дары-дармектер менен камсыз кылып турушат. Убагында доставкалап, назначение боюнча бүт алып, жасап турабыз убагында. Эске сала кетсек, бул мекеме 1953 жылы карылар үйү болуп ачылган. 1989 жылдан тартып Ак Суу районундагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси болуп уюшулган. Жанара Алмазбекова, Нурдин Урманбетов, Илич Касеянов, Ысык Көл жаңылыктары.